Саламатсыздарбы? Биринчи радио өз уктурууларын улантат. Назарыңыздарда актуалдуу маек, студиядан Азира Молдокулова. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биз жашыл экономиканын принциптери, анын ичинде электромобилдердин келечеги, Кыргызстанда электр унаасы кандай кабыл алынып жатат, өлкөгө электромобиль заводун куруу керекпи деген теманын айланасында сөз кылалы деп турабыз. Дегенибиз, жакында эле болуп өткөн биринчи элдик курултайда делегаттар тарабынан бул багытты колдоого алуу зарылдыгы дагы белгиленип, мамлекет башчы Бишкекке электромобиль заводун курууга болоорун да айтып өттү. Бул темада кеңири маек куруу үчүн биз студияга электротранспорт колдонуучулардын Эл Транс аталышындагы биримдигинин негиздөөчүсү, экономист-аналитик Искендер Шаршеевди чакырдык. Искендер мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эми мына кириш сөз жазап берсеңиз, дегеле электромобиль боюнча дүйнө мына ушул багытка кетип баратат. Алдыңкы өлкөлөр буга толугу менен өтүп калышты десек болобу же болбойбу? Дегеле ушул тренд болуп аткан багыт болуп атат, туурабы? Азыр эми мындай болуп атат. Бир кызыктуу нерсе, акыркы 2-3 жыл ушул электромобилдерди чыгарган компаниялар сатуу көлөмү бүт дүйнөдөгү ушул бензин автомобиль чыгарган компаниялардын сатуу көлөмүнөн ашып кетти. Кескин ашты. Ошон үчүн бүт бензин чыгарган компаниялар бири-бири менен атаандашып кайра ушул электромобиль чыгарганга жана гибридтер чыгарганга шашылышты. Азыркы акыркы жылы ушул көбүнчө дүйнө жүзүндөгү автомобиль чыгарган компаниялар электромобиль чыгара башташты. Анан мурун Toyota да айтчу, биз электромобилге ишенбейбиз, бул деген анчалык эле мындай потенциалы аз, кечке зарядканы күтүш керек, муну биз аны чыгарбайбыз, биз гибрид эле чыгарабыз деп айтып башташкан эле. Өткөн жылдан баштап ушул электромобилдерди чыгара баштады да Toyota компаниясы. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген ушул тренд өзгөрүп кетти, дүйнөдөгү баягы автомобиль деген базардагы ушул көрүнүштөр өзгөрүп кетти дегенди билдирет. Бирок анын аркасынан бензиндик автомобилдер абдан көп. Анан алардын толук электромобилдерге алмаштырыш үчүн бир нече дагы 100 жылга чейин барып кетиши мүмкүн, 50 жылга чейин барып кетиши мүмкүн. Бирок негизи баягы автомобилди, бензиндик автомобилдерди тез карыйт. Алардын көбүнчөсү баягы 30 жыл, 40 жыл айдайт, бирок андан кийин толук ремонтка керек болуп калат. Ошон үчүн бир 30 жыл, 40 жылдын ичинде балким алмашышы мүмкүн. Бирок азырынча ушул жалпы дүйнө боюнча электромобилдердин көлөмү 1% жете элек деп айтса деле болот да. Бирок аны менен аркасы, эгерде Кытайды алсак, Кытайда мисалы үчүн ушул 2030 жылга чейин толук электромобилдер эле калат Кытай көчөлөрүндө. Норвегияда бүгүн 98 көчөсүндөгү автомобилдер электромобилдер. Эгерде баягы евро биримдикти алсак, алар 25-жыл деп жарыялашты эле, бирок үлгүрбөйт жатабыз дейт. Анткени баягы өндүрүштүк ылдамдык абдан жай болуп кетти. 35-50 жылдарга чейин ушул Евросоюзда бир да мындай бензин менен жүргөн автомобиль калбайт деген ушуну ишендирип атат да. Америка Кошмо Штаттарын алсак, каякта баары бир баягы электромобилдер аябай кескин өнүккөн, Тесланын аркасында өнүккөндө, Faraday башка ушундай маркалар пайда болсо дагы, алар баары бир баягы кууп жетпей атат да, базарды бүт автомобилдерди алмаштырганга жетишпей атат. Демек аларда дагы ушул 30-40 жыл ушундай процесстер жүрөт. Эми өнүкүп келаткан өлкөлөрдө бизге окшогон баягы бензини бар болсо, ушул бензиндик автомобилдер кечке эле иштей берет деп, көчөлөрдө жүрө берет деп ойлойм. Кыргызстанда болсо азырынча ушул жалпы электромобилдердин саны 0,02% эле болду да, жалпы автомобилдердин санынан. Эми бул электромобилдердин артыкчылыгы, ошол эле учурда кемчилиги барбы? Ошондой жанагы тренд компаниялардын бардыгы ушул жака багыт алып атабы, же болбосо алар деле азыр батына элекпи? Мына сиз жогоруда бир компанияны атап өттүңүз, башка компаниялар жөнүндө да маалыматыңыз барбы? Азыркы күнү ошол Кытай биринчи орунда болуп атат дүйнө жүзү боюнча. Кытайлар абдан таң калтырышты, кубандырышты. Алар деген ошол бир нече 200дөн ашык бир марка жасашты. Анын ичинен 30 марка аябай жакшы сатылып атат. Анын ичинен ошол бир нече миллион ашындай автомобиль чыгарышты. Мамлекет субсидия берип атат. 15%дан 47%га чейин субсидия берет ар бир автомобилге. Ошондуктан автомобилдер, мисалы үчүн, эгерде жасап чыгарышы баасы 40 миң, 20-30 миң болуп атса, аны ошол 20 миңден базарга 17 миңден сатып атат жергиликтүүлөргө. Анан эме мамлекеттик субсидиясынын аркасынан анан ошол өндүрүүчүлөргө мамлекет субсидиясын берип атат да, ошол машинелерге. Анан бүгүн жаңы маалымат, ушул литий темир фосфаттык батареялар жасап башташты. Алар болсо, мисалы үчүн, азыркы литий полимердик батареялар бир 8 жыл иштесе, литий полимер фосфаттык, темир фосфаттык батареялар 25 жыл, 30 жылга чейин иштей алат экен. Анан эме ысыбайт, катуу ысыбайт экен, мындай азыркы батареялардан укмуш экен. Ошонун чыгаруучу көлөмү Кытайдын ички базарынын жалпы ушул муктаждыгын толук жапты.
Анан бизге да ошол экспорт кетип атат. Ушул жылы 1000дей машина Кытайдан келди. Өзүм деле алдым машинени, ушул электромобилди айдап жүрөм. Аябай жакшы. Мындай да азыр биз деген бир эгерде санасак, бензинге биздин өлкө бизге бензинди 98% Россиядан келет, 2% Казакстандан келет. 98% бензин жалпы 1 миллион тоннага чейин жетет жылына. Ошол санасак 1,2-1,5 миллиард долларга чейин төлөйбүз да Россия Федерациясына. Бул эми расмий маалыматтарга таянсак. Расмий эмес маалыматтарга таянсак 2 миллиардга чейин төлөйбүз. Анткени баягы бензин башка жолдордон менен да келиши мүмкүн. Негизи ушундай болуп атат да. Ал эми баягы электромобилди иштетсек, ал деген ошол эле бир мисалы үчүн 100 километрди айдаш үчүн сиз деген жөнөкөй машинеңизге эгерде кичинекей Fit болсо 12 литр кетирсеңиз, кичине чоңураак машина болсо бир 20, 15, 12 20 чейин литр кетиресиз. Ал эми ушул 20 литрдин баасы канча болуп калат ошондо? 60 сом болсо, бир толе болуп калат да, 500 сомдой болуп калат тегереги. Эгерде ошол эле 100 километрди электромобиль менен сиз деген 11 сом болуп калат да. 11 сом кетиресиз киловаттка. Анан сиз төлөгөн акчанын баары жергиликтүү экономикада калат, Север Электрга барат да, мисалы үчүн. Север Электрга төлөйсүз. Бул деген бизди экономикалык жактан көз карандысыздыкты көбөйтөт. Бир четинен, экинчи четинен баягы бизде нефть жок да. Анан нефтке ошол багынбай ошол өзүбүз транспорттук маселени чечебиз. Анан үчүнчүдөн баягы электромобилдердин дагы запчасттары аз да, мындай айтканда башка бензин автомобилге караганда. Ошон үчүн запчасттары мындай катуу сынып, бирдемкеси сынып, баягы май куюлбайт да, атайын мотордук май. Көп чыгымдары жок бензиндик автомобилге караганда. Ошон үчүн абдан эле кескин экономия болот. Бир четинен жаңы машинелер, анткени алар эме арзан, бензиндик автомобилдерге караганда арзан. Алардын баягы ичиндеги интеллектуалдык мындай аспаптары, жабдыктары абдан заманбап, жакшы, аябай мындай комфорттук жашоого жакшы жардам берет да. Анан бүгүн Кытайдан бизге ушул келип аткан орточо баалары 15 миңдиктери бар, 5 миңдиктери бар, 20 миңдиктери бар, 25 миңдиктери бар да, 70 миңдиктери бар келген жиптер да, электромотор менен жүргөн. Аларга деле ушу кубаттуулугу ошондой эле жана 10 сомдун 15-20 сом тегерегинде кубаттуу болот. Баарына бирдей да. Мындай да баягы бензинди 100 километр жүрүш үчүн, мындай айтайын, 100 литр бензин куйсаңыз машинеңизге 36 литр эле гана силердин кыймылыңызга керектелет да. Бул эмнени билдирет? Бул деген КПД баягы бензинди таза керектеп, андан таза энергия чыгаруусу 36% да, 36%. Электромобилди 100% зарядтасаңыздар 98-99% энергия керектелет жолго да. Эффективность да. Бул эмнени билдирет? Бул деген электромоторду колдонгондо сиздер канча энергияны жүктөсөңөр ошончо энергияны кетиресиңер да, мындай айтканда. А бензинди 70% бензин жөн эле түтөтүп саласыңар да, жөн эле ал деген КПДсы кичирээк болгондо мотордуку. Жөн эле баягы жаратылышты булгайсыңар да, а бирок баягы аз эле жол жүрүп каласыңар да. Ушул айырмасы чоң аябай. Ушул айырма негизинде көрсө болот да, бул электромобилдерди колдонуу абдан эффективдүү. Искендер мырза, мына биздин калктын мындай мүмкүнчүлүгү дейли, капчыгы бүгүнкү күндө ушу 5 миңдин тегерегиндеги автоунааны сатып алууга жетип атат да, ушу 10 миңдин тегерегинде деп коелууда. Анан сиз электромобилдер мына 5 миңден баштап 70 миңге чейинди каалаган мындай баада бар экенин айттыңыз. Анан калың элдин катмарына чак келе турган мындай электромобилдер жөнүндө сүйлөсөк, алар мурда колдонулган эмес да турабы, жаңы эмес. Анан кийин булардын мындай техникалык мүмкүнчүлүгү, мисалы үчүн өзүң канчада кайра бир бүгүнкү күндөгү жана бензин менен жүрүп аткан машиналар 30-40 жылдап чыдап атпай, андан кийин бирок сөзсүз түрдө ортодо оңдоп турасың. Булардын сапаты кандай? 12 жыл мурда чыккан Nissan Leaf'тер бүгүнкү күнү батареясынын деградациясы канча 3%-тен 20%га чейин эле болду, 80% кармап турат заряд. Эмгичекте айдап жүрүшөт. Бензин машиналарды эле айдап жүрүшөт, мындай сынбай жүрөт. Ошол Nissan Leaf'терчи, алар мурда эле чыга баштаган. Nissan электромобилдерди мурдан бери чыгарып жүрөт. Ал эми азыркы заманбап машиналардын орточо завод берген гарантиясы, мисалы үчүн өткөн жылдыкы 8 жыл берет, бүгүнкү жылдыкы 25 жыл берип атат да батареясына. Бензиндик машиналар болсо кечке оңдош керек да, улам-улам оңдош. Капитальный ремонт ар бир 10 жыл сайын болот. Анан ошол бензиндик машиналардын дагы бир эмеси, азыр Honda Fit бензин менен жүргөн таксисттерде аябай чоң мындай муктаждыкта. Эгерде сиз Лалафого киресизби же мондай кайсы бир колеса кайсы бир машина саткан сайтка кирсеңер, аяктан баасы 15-12 миң болуп калды доллар. Honda Fit
Эми ошол 12 миңге сиз деген жакшы седан аласыңар да Кытайдан. 12 миңге алган седаныңыз жапжаң болот, 22 жылы чыгарылган болот, 1 ай мурда чыгарылган болот. Материалдары бүт жаңы, аны дагы бир 15-20 жыл кынтыксыз айдайсыз да. Аны 40 000 километрден кийин редуктордун амайын эле алмаштырып турасыңар, бүттү. Анан дөңгөлөктү тешип алсаңар, эми ал түшүнүктүү да, ал нерсе керек. Анан өзүмдүн тажрыйбамды айтып кетсем, ошол электромобиль менен Алматыга барып келдим. 400 километр жүрөт, негизи 400 километр заряды карабайт. Алматыдан бир маселе болду. Ал аякта зарядный станциялар көп экен, бирок аларда переходниктер Кытайгыныкына жарабайт экен, Европаныкына жарайт экен. Ошондуктан кыйналдым. Жөнөкөй розетка таап эле, жөнөкөй розеткага сайып, анан 20 саат, 10 саат күткөн аргасы болдум. 10 саат күткөндөн кийин кайра анан ишин жасап алып, Казакстандан кайра Кыргызстанга келдим. Так ошондой эле көлгө барган сайын, көлгө барасың, эме 400 километр, тоого чыкканда 350 болуп калат экен, 400 километр. Анан Чоктагы он чолпонтага чейин эркин жетесиң, аяктан зарядкага 1 суткага саясың, машинанын жөнөкөй розеткага. 1 суткадан кийин толук табады заряд. Анан айыкка келгенде тоодон түшкөндө тескерисинче кетпейт экен заряд. Ушундай да, тескерисинче дагы баягы тоодон ылдый айдаганда зарядталат экен машинечи. Мындайын айтканда, бияктан Караколго чейин барыш үчүн чолпонотон токтоп бир 5-6 саат зарядташ керек. Мындай эгерде 7 киловаттык зарядка болсо 4 саат, эгерде 22 киловаттык зарядка болсо, эгерде 80 киловаттык зарядка болсо 1 саат эле зарядтап туруп, анан Караколго жеш керек. Караколдон болсо Бишкекке ошол 400 километрлик батарея мындай келгенге эркин уруксат берет экен да. Анан эки дагы кошумча батареяны алып алса болбойбу? Азыр тетиктери дагы келсе, эми мына 2023 жылдан баштап салык кодексине жаңы өзгөртүүлөр киргизилип атканда, электромобилдерге буга чейин жеңилдиктер бар да, туурабы? Импорттогондо анан тетиктерине дагы салыктан бошотобуз деп атпайбы мына ушул боюнча? Аны да чыгара башташты. Powerbank деп коет экен электромобилге, Powerbank. Ал кошумча мындай аккумулятор, аны багажникке салып аласыздар, электромобиль кетесиздер, жолдон бир жерден баягы зарядка таппай калсаңар же свет өчүрүп салса, ошол эле Powerbankты кошосуңар, электромобилге 200-300 километр кошот да. Ушундай экен да, бирок аны да кечке өчүш керек, бир 10 сааттай өчүш керек зарядкасын. Анда киловаттына көз каранды. Ошондой нерселер бар. Негизи баягы сиз айтып калбадыңызбы, льготалар, пошлиналар боюнча мындай болду да. Мурун баягы электромобилдерди киргизебиз деп, эме бажы биримдигинин кодексине 0% пошлинаны киргизген болчу. Ал пошлина 2021 жылдын 1 январында бүттү да. Бүттүп, анан кайра 3 айга чейин ушул төлөмдөрдү алып калышты бажыканалар. Бажылардан алып атканда биз кайра баягы чыйкырдык. Биздин ассоциация НАБАга кайрылды. Мен НАБАны башкарып келип аткам ошол жылдары. НАБАдан биз ЕАЭСке кайрылдык. Бүт баягы ЕАЭСтеги ассоциацияларга кат жаздык. ЕЭКке жаздык, Мясниковдун атына катты. Анан биздин өкмөткө жаздык. Ушул акыл өкмөтү менен жолуктук, көрсөттүк машинелерди, неме кандай жүрөт, өзү да карады, айдап көрдү. Анан баягы ЕЭКтеги бизди Кыргызстан председательство болду. Ошондон сурандык, кылгыла бирдемке деп. Алар деген ушул талкууларды жүргүзүп, дагы 2 жылга ушул квота, анан пошлинаны, нулевой пошлина 2 жылга чейин созушту. 2022, 23, 24 жылы иштейт нулевой пошлина. 22 жылы 5000 машинеге квота берди. 23 жыл дагы 5000 машинеге, анан 24 жыл 10 000 машинеге квота берилет да. Ошол 24 жылдын аягында кайра башталат да, эми 23 жылдын аягында, 24 жылдын башында кайра нулевой пошлина жок болот. Ошон үчүн азыр ушундай ситуация болуп атат. Азыр бизге машинени сатып алсаң, мисалы үчүн растаможкадан 0 да. Бир гана экспертиза үчүн, анан оформление үчүн төлөйсүң, бүттү. Анан биякта айдаганда салык кодекси боюнча, эгерде сен өзүңө алсаң, фирмага алсаң НДС бар 12%, өзүңө алсаң 0% НДС. Анан айдап жүрсөң, аяка мындай жыл сайын ар бир автомобилдин налогун төлөш керек. Электромобилге андай налог 0 биздин салык кодексинде. Ушундай колдоолор көрсөтүлгөн мамлекет тарабынан. Бирок дагы баягы ал электромобилдер алып келип аткан фирмалар дагы суранып атышат льготаларды. Эки маселе калды да. Бул баягы электромобилдер алып келген фирмалар аргасыздан машинени түзмө-түз клиентке сатып берип атат да, анын атына. Өзүнө сатып алып, салонго коюп, көрсөтүп, элге айдатып, анан сатканга мүмкүнчүлүк болбой атат. Анткени ошол 12% НДС да. Тиги фирмалар жаңы ишин башташты да, 2 жыл болду баштаганына. Ошон үчүн алар ушул суранып атышат, ушул юридический фирмаларга сатып алганга, сатканга НДС алып салгылачы кодекстен дейт. Экинчи маселе бул деген ЕАЭСте жалпы ар бир автомобиль киргенде ага сертификат алыш керек экен, коопсуздук сертификатын. Ал үчүн лабораториядан өтүш керек экен. Ал лаборатория Минскте жана Москвада.
анан ушул лабораторияны же бизге ачып бергиле, же ал норманы алып салгылачы деп атышат да. Анткени Кытайдын баягы коопсуздук талаптары абдан жогору да. Бүгүнкү күндө Кытайлар керек болсо айфондордун баарын Кытайда жасалат. Керек болсо жанакы микрочиптер жарымы Кытайда жасалат, жарым Тайванда жасалат. Керек болсо ушул азыркы Тесланын, Америкадагы Тесланын көп жабдыктары Кытайда жасалат да. Коопсуздук стандарттары жогору, анан биз эле баягы ЕСте жок, биз силердин стандарттарды сынайбыз деп тура алабызбы? Ушул боюнча дагы жеңилдикти сурап атышат да ушул компаниялар. Андан сырткары баягы электромобилди айдагандар дагы бир постановление бар да. Ал постановление боюнча ушул бизде баягы Кыргызстанда биз электрозарядканы коюп алсак коробузга тариф 1,667 болуш керек экен да. Ал постановление боюнча ушинтип айтылып атат. Бирок мен Север Электрага кайрылдым. Бизде баягы электромобиль алган биздин мүчөлөрүбүз Север Электрага кайрылышса, Север Электра түшүндүрүп бербей атат да ушуну. Баягы кандайча баягы пересчет кылабыз. Бизде мисалы үчүн билесиз да 700 киловаттка чейин бир жети 500 киловаттан ашканда 2 болуп кетет, анан 3кө чейин барып кетиши мүмкүн компанияларга. Эми баягы электромобиль зарядкаларды колдонгон кишилерге ушул 1,67 сом 1 киловатт часка жакшы да, жакшы баа. Анан ошону сурасак жооп бере албай атат. Азыр бизге мамлекеттик органдар, энергетикалык компаниялар жооп бере албай атат, кандай кылыш керек экен. Ошону да сурадычы да, бирөөдөңкө чечип бергилечи, процедураны көрсөткүлөчү. Биз ушундай льготы менен колдонолу депчи. Анда электромобилдердин саны Кыргызстанда өтсө, экология тазарат, албетте баягы кээрлер айтып калат, батареясын кантип утилизация кылабыз. Батареясы 8 жылдан кийинки маселе, аны электромобилден алып баягы солнечный батареяга салып салат экен да, аны иштей берет экен, дагы 10 жыл иштейт экен. Литий железофосфатный аккумуляторлар 30 жыл иштейт экен да, мындай маселе жок да утилизация менен. Ошон үчүн экологияга жакшы, баягы биздин бюджетке жакшы, бүт баягы электромобилисттер кетирген акча ушул тариф менен Север Электрада калат да. Ошондой бүгүнкү күнү электромобиль колдонуп жүргөндөр каякта аны кубаттуулугун толтуруп атат? Үйүндө жанагындай көп саатка чейин 20-15 мүнөт деген демек бул калп эле сөзбү? Тез эле кубаттай койсо болот экен дегенчи. Анан тайын станциялар барбы? Канча станция бар Кыргызстанда же Бишкекте? Кыргызстанда ошол 2-3 компания баягы аракет кылып атышат. AVX деген, Spark деген компаниялар ушул өзүнүн баягы Volt Auto деген компаниялар өзүнүн зарядкаларын коюп атышат акырындап. Томи Молдо бар зарядкалар, баягы 30га чейин зарядка бар да Кыргызстанда. 2 зарядка Боомдун кире беришинде бар. Бир зарядка Чолпондо да ачылган атат, жакында жарыялашат. Ош тарапта бар бир зарядка. Ушинтип баягы Tesla Center деген компания коюп атат да. Зарядкаларды коюп атышат. 30-40 бар да. Анан алар бөлүнүшөт. Мисалы үчүн 7 киловатттык зарядка 6-7 саатта ошол 400 километрлик батареяны зарядтап коет. 22 киловаттык 4 саатта зарядтап коет. Мисалы үчүн 80 киловаттык 40 мүнөттө зарядтап коет да, 100% чейин. Ошон үчүн ошол 80 киловаттык бир зарядный станция бар, Spark'тыкы. Азыр ал көчүрүп аткан бир жерге, жаңы жерге, анысын да билиш керек эле. Негизи баягы 22 киловаттык зарядкалар ошол Боомдо кире бериште, шаар ичинде ошол 4-5 жерде бар да. Келечекте эми көбөйөт да? Келечекте албетте көбөйөт, анткени суроо жараша көбөйөт. Андан сырткары дагы бул жакшы инвестициялык иш болот да. Мисалы үчүн сизде кичинекей кычык бар дейли да шаар ичинде. Ошол жерге парковка катары берип атасыз дейли, же бир эле машина батчудай жер, 1-2 машина. Эгерде силерде ушундай жер бар болсо, ошол Spark Volt Auto кайрылсаңар, алар деген силерге коюп берет зарядка. Анан аны баягы кошумча арендасын төлөп берет да. Ошол канча машина зарядталса, ошондон арендасы да түшөт силерге. Анан баягы электроэнергияны кайсы бир бөлүгү Север Электрага кетет, кайсы бир бөлүгү ошол коюп берген станцияны коюп берген компания, кайсы бир бөлүгү силердин чөнтөгүңөргө. Айрым адамдар киреше таба алат турбайбы? Айрым адамдар ошол киреше тапканы ээн эркин да, ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Эми мына бүгүнкү күндө ушул электромобилди алууга банктарда насыялар арзандатылган берилип атабы? Мындай жашыл экономиканын принциптери менен мына көп эле эл аралык финанс уюмдар иштеп атпайбы? Анан кийин ошонун принциптери менен каржылаган банктар барбы? Бар, албетте. Айлбанк, Байтүшүн банк, анан ошол РСК банк, Доскредо банк, дагы ошол Бакай банк, алар деген насыяларды берип атат. Айлбанк лизинг берет да, лизинг берет. Алардын орточо пайызы 14%дан 12%, 14% ушундай да. Баягы кыска мүнөт калсаң 9% берет, узак мүнөт калсаң ушул бир 18%га чейин алат да, жылдык пайызы. Берип атышат.
көбүнчө банктар жакшы иштеп атышат, кредиттерди алып атышат компаниялар, жеке мындай керектөөчүлөр. Бирок кээ бир банктар, айтпайм атын, бирок ушуну айтып кетким келет да, анткени бул нерсе көйгөй болуп атат ошол электромобилдерди алып келген компаниялар үчүн. Кээ бир банктар айтат экен, бизден кредит алса, силердин клиент, силер бизге дагы комиссия төлөйсүңөр деп, кошумча комиссия баягы сурашат экен да. Кошумча комиссия кээде баягы 20%-га чейин сурап калышат экен. Бул нерсе албетте баягы электромобилдерди саткан компанияларга такыр жарабайт да, анткени анда киреше таппай калат. Алар каршы чыгып атат да. Ошол банктарга наразы. Ошон үчүн көбүнчө ошол банктардан аттап сатканга аракет кылып атышат. Түзүлө, кардарга. А кардарлар болсо, менде акча жок, менде акча порция менен аз-аздан келет, ошон үчүн мен кредит алайын деп, кредит алсамбы деп анан кыйналып жүрүшөт да. Ошондой бир маселе туудуруп атат банктар. Банктар биринчилерден болуп ушул инициативаны көтөрүштү, азаматтар, бирок кээ бир банктар ушинтип иштеп койт экен, ушул тура эмес экен. Эми Искендер мырза, мына Кыргызстанда ушул импорттой эле бербей, электромобиль чыгаруучу заводду же кураштыруучу заводду курууга демилге көтөрүп жүргөн биздин ишкерлер барбы? Эгер ушундай бир ишкананы Кыргызстанда курсак, анда кандай пайда болор эле? Негизи электромоторду чыгаруу баягы эгерде жакшы өндүрүш болсо, андан эчтеке маселе жок экен да. Индукциондук моторлорду чыгарса болот экен. Запчасттар жасаса болот, баарын жасаса болот. Бирок чынын айтканда ошо эң кеминде дегенде бир 400-500 миллион доллар керек да, жакшы сапаттуу заводду куруш үчүн. Эгерде андан аз акча кетирсе, анда кичине мындай сапаты начарраак болуп калышы ыктымал да. Же болбосо 80-90% запчасттарды Кытайдан кайра алып келиш керек болот, анан бул жерден териш керек болот да кайра. Ошондой арзан заводду курса болот, жыйнаштыруу. Жабдыктарды алып келип, алар жыйнап, бияктан электромобиль чыгарса болот. Бирок негизи баягы толук цикл завод жасаса деле болот, анткени запчасттар анчалык көп эмес. Бирок сапатты жогору кылыш керек да. Негизи ушул электромобилдерди курган завод бизге куруш керек. Бул ал жолго барыш керек. Ал кандай гана мүмкүнчүлүк болбосун издеш керек. Жакында Кытайда өзүнүн ичинде өндүрүштү жайгаштыруу кымбат болуп калат. 30-40 жылдан кийин ошол жылдары ага чейин кытайлар ошол бир нече завод бар да. Dongfeng, баягы Weltmeister, ошол бүт Вимар, Dongfeng деген заводдор менен алар менен азырынча сүйлөшүш керек. Келип бияка коёбуз. Алар алдын ала анализди жүргүзөт демек. Алар менен сүйлөшүш керек, жазагыла деш керек да. Кыргызстанда кургула деш керек. Алардан үйрөнүш керек. Өзүбүздөн өзүбүз чыгарсак болот, бирок генийлерди топтош керек, анан баары бир жанакындай акча керек да. Эми мына калк арасында электромобилди колдонгондо коопсузбу деп сиз жанагындай сапатын айтып өттүңүз. Анан кийин бул жерде эми токко байланыштуу кандай аны кубаттуулугун толтуруп аткан учурда үйдө кубаттуулугун толтуруп атсак кандай коопсуздук шарттары бар деп дагы ойлонгондор жок эмес экен. Негизи баягы эгерде үй зарядкадан аякта 2 киловатт эле да биздин розеткада. 2 киловаттык электромобилди зарядка койсоңор, бул стиралдык машинанын иштегендей эле болуп калат да. Коопсуздук мен өзүм колдонуп жүрөм. Коопсуздук жогору деңгээлде. Негизи баягы өзүнүн ичинде блокираторлор бар, компьютер бар, баягы ток сыртка чыгып кетсе токтотуп салат да. Кээрлер коркушат, ушул авария болуп кетсе батарея ток менен урабы депчи. Литий иондук батареялар жарылат, железофосфаттык батареялар жарылбайт да, эгерде баягы бузулса. Ал эми литий иондук батареялар баягы ток менен урбайт да, анткени узелдери жакшы майга чөгүтүрүлгөн да, атайын майга, силикондук майга. Көбүнчө технологиясы ошондой. Фосфаттык аккумуляторлор эң мындай бүгүнкү күнү темир фосфаттык коопсуз да. Ал эми биздин мына аба ырайыбызга байланыштуу жаан-чачында чагылган түшкөн убакта кандай болот деген дагы суроолор жок эмес. Чагылган түшкөндө ички заземлениялар бар экен, баягы машина жүрүп баратканда чагып ийсе ошол токто өткөрүп кайра жерге ыргытып салат экен да. Анан негизи ошол чагылган чагуу эми бул абдан сейрек нерсе да. Негизи коопсуздук боюнча азыр жаан жаап атат, кар жаап атат, мен айдап жүрөм, эч маселе жок. Жана кадимки эле машина эле. Бир гана батареясы толук герметизацияланган да, толук бүт жеринен резина менен жабылган, темир менен жабылган толугу менен. Ошон үчүн мындай эч кандай маселе жок. Айдап жүрүшөт эл канча Tesla канча 5-6 жыл мурда, 7 жыл мурда башталды эле. Ийгиликтүү айдап жүрөт, мындай кээ авариялар болот, бирок алар аябай сейрек да, баягы жалпы статистикага караганда. Бензиндик машиналардын авариялары көбүнчө учурда кооптуураак болуп калат. Анткени мотор бар да, алар кагылышканда мотор салонго учуп кетет, жана башка ушундай нерселер болуп кетет да. Электромобилдерде мотор жок да, мындай айтканда редуктор бар, редуктор кичинекей, көп маселе тудурбайт. Жеңилирээк да болот да.
Анан ошол негизи бүгүн дагы бир нерсени айтып кетсем, электротранспортты колдонуучулар айтып атат, бизге бесплатный зарядный станция кылып бергилечи мэрия депчи, парковкалардан. Бизге баягы зеленый номер жасап бергилечи, ГРС мисалы үчүн берип атканда, номер берип атканда электромобилге жашыл номер берсе жакшы болмок да. Заповедниктерге киргенде баягы бензин, выхлопной газ, мусор кыласыңар деп 500 сомдон алат ар бир машинадан. Ошол электромобил келсе 500 сомдон албай эле баягы жөн эле өткөрбөйсүңөр дегенде суранычтар келип атат. Жана ошол негизи ЕАЭСтен дагы бир сүйлөшүүлөр жүрүп, дагы квотаны дагы бир нече жылга жылдырбайлыбы деген сунуштар келип атат да. Анан ошол НДСти азыркы салык кодекстен фирмаларга алып келчү НДСти алып салсак кичине көбүрөөк машина келет деген да ниеттер бар да. Биздин коңшу өлкөлөргө кандай кирип атат ушул унаанын түрү? Кыргызстан аркылуу кээ бир ишкерлер айтып атат, 20-30 миң машина өткөрдүк дейт акыркы 2 жылда. Кыргызстандын ичине 1 миңдей машина кирди. Кыргызстандын ичинде 1 миңдей машина жүрөт азыр ошол акыркы жылда. Ошон үчүн эме Россия баягы биз аркылуу бизге нулевой почта менен келет, бизди сатып алат, жаран анан Россияга кайра перепродажа кылат. Ошондой схема менен баягы налог төлөбөй калат да орустар. Орус жарандары, казак жарандары. Ошон үчүн биз аркылуу азыр аябай көп машиналар сатылат. Суроо талап бар экен да демек. Суроо талап абдан чоң, эң люкс деген машиналар 70 миңдик, 50 миңдик баягы жарым гибрид, толук электромобилдер, килейген джиптер, электроджиптер. Алар Россияга кетип атат азыр чоң поток менен. Анан люкс класстагы машиналар кетип атат да, Кыргызстан аркылуу Россияга. Экинчи дагы ушундай катарда Өзбекстан ушинтип атат. Өзбекстандан чоң поток кетип атат, бирок Кыргызстандан дагы көп кетип атат да. Мына Бишкек мэриясы 120 электробус алып келип атат. Уна айдаганга атайын айдоочуларды чакырып жарнамаларын берип атат. Бир эле автомобиль эмес, анын мындай чоң транспорттары да барбы? Бар албетте. 20 автобус боюнча азырынча маалыматым тактала элек. 120 автобус ал эме газ менен келүүчү автобус деп айтылган мэриядан. Мен баягы жаңылыкты текшерсем, ал газ менен келет да, ал газ менен жүрөт. Электр автобустар балким келердир, бирок алар бар. Алар иштеп атышат. Мисалы үчүн грузовиктер да бар да, баягы 40 тонна, 20 тонна ташыган грузовиктер да бар. Азыр ошол мисалы үчүн Tesla Semi деген грузовиктер чыгып атат, тесттен өттү, серийный производство кетип атат. Ал суроо талапка аябай чоң, анан ушул 20 тонна, 40 тонна ташый алат экен да. Анан 1000 километрге чейин бара алат да, 20 тоннаны ташып бир зарядтан. Бул деген ушул жакшы нерсе да. Демек, ушундай нерселер болуп атканда жакында ошол чоң транспорттагы тракторлор керек болсо, баягы тала эметкен, ошол электрге жер айдаган электрге өтүп калышы мүмкүн. Негизи эле мына баш жагында сөз кылып кеттик, биз ушул дүйнөдө электромобилди колдонуу кеңири кулаш жайып атат деп. Эми негизинен алганда ушул электромобилге багытка өтүү биздин экономикабызга түздөн түз таасир берет турбайбы анда? Элестетсеңер, биз 1,5 миллиард долларды чөнтөгүбүздөн чыгарып күндө ары бери кыймылдаш үчүн төлөп атабыз. Күндө ар бир жарандардын чөнтөгүн алсак. Элестеткиле, эгерде ошол 1,5 миллиард доллардын ордуна миллиард доллар эле калсынчы, электроэнергияга азыраак тариф көтөрсө делечи. Үнөмдөгөндө. Ооба, үнөмдөгөн. Ал миллиард доллар Кыргызстанда калсынчы. Бул биз деген жыл сайын кредитибиз 1,5 миллиард долларга өсүп атат да. Ошол сырткы карызды эле жапканга эле жарап калат да. 5 жылдын ичинде ошол сырткы карыз жазып салса болот. Ошол эле миллиард долларды, ошол эле пенсияларды көтөрсө болот, ошол эле заводдорду салса болот. Анын ордуна биз анын баарын баягы нефть чыгарган өлкөлөрдүн чөнтөгүнө салып коюп атабыз жыл сайын. Биз электромобилди ушул колдойбуз, мындай колдонобуз десек, анда энергиянын кайра жаралуу булактарына да өзгөчө көңүл бурушубуз керек турбайбы, мисалы үчүн энергетика өндүрүүгө? Албетте, кошумча ГЭС салыш керек, баягы альтернативдик электроэнергия жыйноочу жабдыктарды колдонушубуз керек, баягы күн станциялары керек, шамал станциялары балыкчыда толуп кетиш керек да бүгүн. Ошол бүт кайсы жол болбосун, бүт жолдорду колдонуп электроэнергияны чыгарганга аракет кылышыбыз керек да. Негизи биздин ГЭСтердин потенциалы жетишет. Көп нерсеге жетишет. Азыр дүйнөлүк баягы жылуулук болуп калып, дүйнөлүк жылуулануу болуп, суулар, мөңгүлөр ээрип атат. Ошон үчүн ГЭСтер балким азыраак электроэнергия берип калышы ыктымал. Бирок ошону менен бирге ар кайсы башка альтернативдик дагы электроэнергия чыгаруучу жолдорун бүт өнүктүрүшүбүз керек да. Баары бир баягы электроэнергия бензинге караганда арзаныраак болуп калат аны өндүрүш.
Ошон үчүн жана чакан гэстерди куруу, күн шамал энергиясын колдонуу актуалдуу деп атабыз. Бул жагынан дагы биздин стратегиялык планыбыз менен таанышкансыз да. Негизи бизде концепция бар, план, стратегиялык план боло элек да. Ал жалпы мамлекет стратегияларына кирип жаткан бир эки сап боло эле, бир эки барак боло эле. Бирок мындай жакшы стратегия жазыла элек боло элек да, ошол жакшы стратегияны түзүш керек да. Негизи баягы гидроэнергетика боюнча стратегия бар, бирок ал деле баягы чоң мамлекеттик проекттерге такалып кетип атпайбы? Камбар ата 2, Сары Жаз, Каскада жана башка. Ошол бүт лицензияларды керек болсо бекер бериш керек да баарына. Лицензияларды бекер берип, жерлерди бөлүп берүүгө муниципалитеттерден ошол жөнөкөйрөтүшкө керек. Рахмат сизге, атайын убакытты алып келип, мына биринчи радионун суроолоруна жооп бердиңиз. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биздин студияда электротранспорт колдонуучулардын Эл Транс аталышындагы биримдигинин негиздөөчүсү, экономист, аналитик Искендер Шаршеев болду. Маекти мен Назира Молдокулова жүргүздүм. Ушуну менен актуалдуу маек соңуна чыкты. Саламатта калыңыз.